Аллахтын мээримдүү элчиси. Сен бизди акыр замандагы үммөттөрүңдү сагынып ыйрадың. А биз болсо байлыкка, бийликке, арзыбаган сүйүүгө айладык. Бирок сен үчүн көз жаш агыза албадык. О адамзатка бакыт жолун тартуулаган пайгамбар, сен биз үчүн бүт өмүрүңдү курбандык кылып, биз үчүн жашап өттүң. А биз болсо бүтүн өмүрүбүздү сени эстебей өткөрүп жатабыз. О жүзүнөн мээрим төгүлгөн пайгамбар, мен бүгүн сени эстедим. Сенин төрөлгөнүңө аз эле убакыт болду. Бала эмизип, акы алган тоолук аялдар сени алуудан баш тартышты. Жетме экен, жарытылуу акы бере алмак беле деп баш тартышты. Акыры Халима деген аял сени кучагына кысты. Халиманын эмчеги болуп көрбөгөндөй сүткө толду. Эне өзү да таң калды. Бани Саад ороосуна келдиң. Жыл бою жамгыр көрбөй талак акыр, ачарчылык. Сенин келериң менен асманда тооктун жумурткасындай бир үзүн булут пайда болду. Ал сенин тушуңдан алыс кетпей, сени эркелеткен сыйт. Ооба, ал сенин булутуң эле. Жараткан Аллах сенин ырыскың үчүн аны жиберген болчу. Ал улам чоңойду, асманды каптады, анан көнөктөп жамгыр төктү. Бул жамгыр Бани Саад ороосу жер деген жерге гана жаады. Эл кубанды. Бирок сен үчүн жаап жатканын эч ким билген жок. Сен бүгүн 6 жаштасың. Апаң, сен, Умму Айма үчүң Мадинадан кайтып келе жатасың. Өзүң көрбөгөн атаңдын мүрзөсүнө кайрылып зыярат кылдың. Көзүңө жаш айланды. Атаң жок болсо да, апаңдын бардыгына шүгүр кылып отурасың. Бирок саналуу күндөрдөн кийин апаңдан да айрылып, Меккеге томолой жетим болуп кирериңди билбейсиң. Сен эми чоң атаң Абдулмуталиптин колундасың. Башка балдар апаке, апа деп чуркап жөнөгөндө, сен жер карап томсоросуң. Меккенин кум учурган шамалы сенин канчалаган көз жашыңды кургатты. Мына эми чоң атаңды да жерге беришти. Агаң Абу Талип сени камкордугуна алган. Сен анын балдары менен тең чоңоюп жатасың. Бүгүн 25-ке чыктың. Сен баягы томолой жетим эмес. Сен Мухаммад, сен чынчыл, сен Мухаммад Аминсиң. Меккедеги эң бай, эң кадырлуу, аялзаттын аруусу болгон Хадичанын өмүр жолдошусуң. 35-ке чыктың. Эл арасында кадырың артып баратат. Бирок сен элден алыстап, өзүнчө болууну каалап калдың. Бүт жер жүзү жакын арада ааламда бир өзгөрүү болоорун күтүп жаткансыйт. 40-ка толгон учуруң. Адаттагыдай Хира өңкүрүндө отурасың. Жабрейил периште сага алгачкы аянды алып келди. Аалам күткөн нур келди. Аалам күткөн пайгамбар келди. Бул күн сен үчүн кубанычтын да, кайгынын да, бакыттын да, азаптын да башталыш эле. Мына сен адамдарды динге чакыра баштадың. Бири кабыл кылса, ону каршы чыкты. Ону кабыл кылса, 100 каршы чыкты. Сени жинди деп маскаралашты. Сыйкырчы деп жала жабышты. Акынсың деп кемсинтишти.
намаз окуп жатканыңа үстүңө төөнүн иче карын ташташты. Таш менен уруп, аккан кан көлөчүңө толду. Өмүрлүк жарың Хадичадан, атаңдай арка бел Абу Талиптен айрылып, кан какшап турганыңда капырлардын азабы жаныңа батты. Чекеңден жүзүңө аккан канды сүртүп, кара чечекей кызың Фатима ыйлап турат. Ыйлаба кызым, баары жакшы болот деп, анын көңүлүн жубатасың. Мына киндик кан тамган жериңди таштап чыгып бара жатасың. Жүзүңдө кайгы, көзүңдө жаш. Меккеге кыйла карап, Мекке, мен үчүн кандай баалуусуң? Мени кууп чыгышпаганда сени такыр таштабайт элем деп, каңарың түтөп барат. Мадина сага кучагын жайды. Бирок душмандарың күч алды. Сен пайгамбарлык милдетиңди аткара бердиң. Бадырда Аллах сага жардам берип 3000 периште берди. Жеңиш сеники болду. Ухудда 70 сахабадан айрылдың. Согуш күчөдү. Дават улана берди. Душман курал көтөрдү. Сен алаканыңды көтөрдүң. Душман кан төгүүнү көздөдү. Сен нур төгүүнү көздөдүң. Душмандын тилегин таш капты. Сенин тилегиң орундалды. Мына бүгүн 63-кө чыгыпсың. Эр адамга жигиттей болгон курак. 125 000 сахаба сени угуп турат. Атайын сага деп бирөө тигип келген чепкенди кимдир бирөө сураса кармата салдың. Үстүңдө өзүңдүн жамачы чепкенин. Өтө толкунданып таасирдүү сүйлөдүң. Буга чейин да сөзүң таасирдүү болчу. Бул жолу өзгөчө сүйлөдүң. 23 жыл пайгамбарлыгыңда айткан сөздөрүңдүн бүт мазмуну бүгүн айтылып жаткандай болду. 23 жыл мурун ачылган китепти бүгүн жаап жаткандай туюлду. Баса, сен тиги чепкенди бирөөгө бере салганыңдан кийин дагы сага да чепкен тигишти. Бирок сен аны кийгенге жетишпей калдың. Абалың кандай деп сурады жан бирге досуң Абу Бакр. Жакшы деп анын көңүлүн тынчыттың. Ал шаар четине чыгып кетти. Ата, аябай кыйналып жатасың го деп сурады кызың Фатима. Кызым, бүгүндөн кийин атаңа кыйынчылык жок дедиң, ага жылмайып. Бул сенин акыркы жылмаюң эле. Абу Бакр көзүңдү көрбөй калды. Жүзүңдөгү жабууну ачып, о Алланын элчиси, тирүүң кандай жагымдуу болсо, өлүгүң да ошондой жагымдуу деп, жылмайган боюнча жаткан жүзүңдөн сылап, бешениңден өптү. Тигинде Мухаммад өлгөн жок. Аны Аллах Мусаны өзүнө чакырып, кайра жибергендей кайра жиберет. Ким аны өлдү десе, башын кыя чабам деп кыйкырып Умар жүрөт. Өлүү менен да, тирүү менен да иши жок, нес бойдон катып калган тигинде Усман турат. Демейде тоону тоңкоруп, жоону сүрүп ийине киргизе чапкан Али бүжүрөйүп, жаш баладай шолоктого турат. Абу Бакр чыкты. Чынында сен да өлөсүң, алар да өлөт деп. Аллах Таала пайгамбарына эскерткен аятты окуду. Ким Мухаммадка сыйынса, Мухаммад өлдү. Ал эми ким Аллага сыйынса, Аллах тирүү, эч качан өлбөйт деди. О Аллахтын сүйүктүү пайгамбары, мен бүгүн сени эстедим. Эртең кыямат күнү Кавсар көлүнүн жанында мени эстер бекенсиң. Акыр замандагы үммөтүм экен деп, мага бир чыны суу сунар бекенсиң. Менин тилегим ушул. О менин сүйүктүү пайгамбарым, мен сени көргөн жокмун. Мен сенден 14 кылым кийин келдим. Бирок сенин жолуң менен, сенин диниң менен жашап келем. Сени эстеп, сени элестетип, сени сагынам. Бүгүн да сени эстедим. Көзүмдөн мөлтөп жашым акты. Балким кыяматта ушул бир тамчы жашым мага күбө болор.
мен сени сүйөм, о менин сүйүктүү пайгамбарым.